25-inde показаниясын берип төлөп кетишкен. Өзлөрүнө ылайыктап түзүп алган. Ошонун негизинде жүргүзөбүз оплаталар. Ошонун негизинде эсептелет. Ооба. Акылдуу эсептегичтер кээде адашабы? Кандайсыз? Акылдуу эсептегичтер кээде эсептен адашабы же адашпайбы? Андай биздин практикабызда боло элек эми баягы человеческий фактор, баягы адамдар өзүлөрү эле, кээ бир адамдар бар да, баягы самоволдеп автомат алмаштырып ийгендер бар, пломба жууп салгандар бар. Ошол малда эле Тай өзгөрүү болсо так негизи өзгөрүлбөйт. Эсеп негизи туура эле туура барат. эле болот. Ооба. Көп кардаларыбыз бар. Мага көрсөтүп койду. Мага бул айда көп чыгып калды. Ошол эле приборлорду колдонобуз. Ошондой эле эч өзгөрүү болгон жок дегендерин биз өзүнүн жерине барып эсептеп, текшерип маалыматын беребиз. Көп учурда жанагы туум өсүп кетти, кайсы учурда өсүшү мүмкүн, алар кандай эсептелинет, ошону да түшүндүрүп берсеңиз. Туум өсүп кетти деген бул бизде азыр жок деле да. Себептен айтып өткөнмүнбү башында. Бишкек боюнча 3800 абонент өстү бүгүнкү. Бул айма-ай баягы өзүнүн убагы келгенде биз өчүрүп турабыз. Бул программага киргизилген. Өзүнүн срогу келет, баягы төлөнбөсө автоматтык түрдө өчүрүлөт. Ошол карызды дагы мындай айтып кетсеңиз, карыздын өлчөмүнө жараша өчүрүлөбү же болбосо канча болсо дагы баягы сөзсүз баягы кечиктирилгенине байланыштуу? Туура айтасыз, мүнөтүнө жараша өчөт. Өзүнүн берилген жанагы мобилдик тиркемеге берилет, убакыт сааты берилет. Ошонун негизинде төлөнбөсө өчүрүлөт. Себеби көп учурда 5 сом карызым бар экен, ошондо да өчүрүп салыптыр деген элдердин 5 сом үчүн өчүрүп элекпиз. Мисалы, аз эле экен депчи, анан ошондо да өчүрүп салат дегендер ойлор айтылат да. 100 сомдон өтө негизи. Демек мөөнөтүнө жараша. Кээ бирки инсандардын баягы каражаты кээде болбой калышы мүмкүн, же баягы жашоо шарты бир аз кыйындап кетиши мүмкүн. Эми баягы айткан датага төлөй албай жетишпей калышы мүмкүн. Эртең акчам болот эле, бүгүн жандырып тургула деген өтүнмөлөр деле болушу мүмкүн да. Андай абоненттер үчүн дагы кандай жеңилдиктер каралган? Андайлар көп, аз эмес. Андайлар бүгүн көчө өчөт деген биз сайтка чыгарганбыз. Дополнительно бул тиркемеден тышкары дагы элдерге маалымат катары жөнөткөнбүз. Ошондо келип сиз айткандай зарплатабызды ала элекпиз, акчабызды тие элек дегендер абоненттер бизге келип арыз менен кайрылат. 2 күн сурап бериле, 3 күн сурап келет. Биз ошолорду ошолорду алып коюп, иш алып барабыз. Демек, бир аз ушундай катаалданып бараткан кезде шаар тургундары сиздерге атайын өтүнмө, арыз калтырып, сактап калганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Бар. Жакшы. Кыргызстанда 2023-жылы 13,85 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлгөн экен. Негизи ошол салыштырмалуу жылдарды бөлүп айтып кетсеңиз, быйыл план боюнча канча өндүрүлгөнү жатат, жетиштүү болобу деген суроо. Быйыл Кудай буйрса, сиз айтып өткөндөй, өзүңүздөр деле көрүп турасыздар, энергия системада кандай өзгөрүүлөр, жакшы өзгөрүүлөр болот. Подстанциядан баштап чоң подстанциялардын мощносттору өзгөрүлдү, көбөйтүлдү, трансформаторлор алмаштырылды, кабельный службалар алмаштырылды, кабельный баардыгы буйрса быйылкыга жетиштүү эле болот. Үнөмдөө түшүнүгүн, үнөмдөө саясатын дагы чечимлеп айтып өтсөк, мына биз кечээ мындай салыштырмалуу карап көрдүк. Ушул үй ичинде дагы үй тирээчилик техникаларын биз кайдыгерликке салып, көп учурда мындай иштебесек дагы, колдонбосок дагы сайып коймой адатыбыз бар да. Ошолордун катарында эң көп сарптаган техника ушул кадимки эле биз колдонгон электр чайник кирет экен, майда толкундуу мештер кирет экен, таймер менен иштеген ар кандай прибор каражаттар кирет экен, сенсордук мештер кирет экен. Ушунда чечмелеп кетсеңиз, үнөмдүү колдонуш үчүн ошо приборлорго да кандай маани беришибиз керек? Тойдас азыркы учурда баягы бардык нерсени өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Баягы азыр үйгө кирсең деле бардык комнаталарда жөндөн свет күйүп турат. Сиз айткандай жанагындай приборлор, Аристон мисалы үчүн, Аристон сайылып өзү ысыкка алып келип өчүп иштеп турат да. Бул да аябай көп сарптагандардын бир эмесине кирет. Сиз айткан стиральный киз жуугуч машиналар. Булар да көп сарптайт. Элементарный электр жарык лампочкалары. Мурун жана лампа накаливание деп коет, ошондой болчу. Азыр мына биз роликтер тартканбыз, түшүндүрүш абоненттер кардалар менен түшүндүрүшүн жүргүзүп жатабыз. Бардык нерсени азыр жанагындай LED экран эме диод деп коелу, лампа деп коет, ошо өзгөртүп. Эң эле эмеси ушуну башталат экен да, баягы биздин кээ бир кардаларыбыз бар. Мен төлөп атам
баягы Канча колдонсоң ушунча колдоном да. Көрүп эчте свет күйүп турган болот, прожектор күйүп турган болот, барып түшүнө жүрсөң, мен төлөп атам деген болот. Жок, кандай болуш керек экен. Мен учурдан пайдаланып дагы кадрларга кайрыла кетет элем. Бардык нерсени өзүбүздөн баштап үнөмдөөгө чакырат элем да. Сиз айтып өткөн жанагындай элементарный соткалардын зарядкалары бул акылдуу эсептегич сайылып турса да ошону эсептейт. Туура. Ошонун баарын үнөмдөп, баарын колдонбой атканда розеткадан суруп коюшун сурап атам да. Эң туура айтасыз. Укугум бар деп эле биз пайдаланбастан сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн милдетибизди да билишибиз керек. Эгерде ал бизге керек эмеспи, анда аны ашыкча колдонуунун менимче кажети жок. Дагы бир мындай жөнөкөй эле лайфхак, ошо үй кожойкелерине керек болсо ошол чайникти сайып жатканда ичинде кадимки эле накип болуп калса дагы көп электр энергиясын сарптайт экен. Ошол лампаларда ашыкча кир чаң болуп калса дагы мындай жөн эле нерселер экен, биз ошого маани бербейт экенбиз. Бул дагы болсо баягы кичинекей нерседен топтолуп отуруп чоң нерсеге айланат экен. Бул жагына дагы мындай эске алып үнөмдөсөк жакшы болот. Эмесе кийинки мен мындай суроону бергим келип турат, албетте жөнөкөй, бирок өтө маанилүү десек болот. Улан Жаныбекович, жаз, жай, башка мезгилдеги салыштырмалуу менимче кышында көбүрөөк биз электр энергиясын колдонобуз. Айырмачылыгы жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы мезгилде биз электр энергиясын аз колдонобуз, такыр, кайсы мезгилде көп колдонобуз? Жана баягы эң кирешелүү болгон айлар болушу мүмкүн, туурабы? Эң төлөмдөр көп чогулган, анан эң баягы аз акча төлөмдөр келген айлар болот эмеспи? Азыркы учурда эң эле мындай пиковый деп коет, бул кышын. Кыш мезгилинде. Кыш мезгилинде бардык кардаларыбыз ар бир комнатага, мисалы үчүн, электр жылкычтарын сайып колдонушат. Особенно могу саат 6-дан 9-га чейин биз өзүбүздүн дагы мыйзамда бар. 6-дан 9-га чейин электр жылыткычтарын колдонууга тыюу салынган. Бул моментте бардыгы жумуштан келет, окуулардан келет, бардыгы бир маалда баарын сайып тамак ашып баштайт. Ошондо биздики станцияларыбызга мощность жетпей калат да. Ошон үчүн биз дагы кыдырып абонент кардаларыбызга түшүндүрүшүн жүргүзүп, ал боюнча иш алып барып турабыз. Бул сиз айтып аткан эң эле оор мезгил биздики кыш. Кышында пикке жетет да, мощность, потребление мощность. Айтайын десек, азыр бул жайкысында эле күн ысык болуп кетсе да бул да пикке жетип алат. Анткени былтыр жайында кыштагыдай эле болгон да. Себеп дегенде күн ысыгына байланыштуу баардык кондиционер колдонулуп, ар кандай музаткыч нерсе колдонгондуктан. Улан мырза, эми соңку суроо, убагында төлөй албагандар, азыр мына ушул мүнөттө жарык өчкөндөр кайда кайрылыш керек, төлөмдү кандай жүргүзүп, кайра жарыкты жандантуу үчүн эмнелерди аткарыш керек? Бул азыркы учурда бул эң жөнөкөйтүлгөн, бул акылдуу счетчиктин коюлушунун бир максатын айтып кетейин. Бул акылдуу счетчик коюлганга чейин сиз айткан нерсе, бул ар бир инспекторго өзүнчө участок бөлүнүп берилчү. 1800 абонент, 2000 абонент. Ошо 2000 абонентти бул өзүнүн суроогу бар, 7 күндө обход кылып, показаниясын алдырып, эртеси ошол эле кайра бир абонентке кайра барып счетун таратып, анан 7 күн өткөндөн кийин баягы акчанын чогулуш ыкмасы болчу да. Ошондо азыр бир абонентке 3 жолу барчу да, инспектор. Азыр аны акылдуу эсептегич коюлгандан кийин ал баары жоюлду. Себеп дегенде эң биринчи бул инспектордун саны кыскарды. Экинчиден баягы кагаз таратчык, бул кагазга да аябай көп ысырап болчу да. Ысырап маселеси жок азыр. Үчүнчүдөн өчүрүү үчүн бир кардарды өчүрүү үчүн атайын наряд ачылып, водитель барчы, производитель барчы, монтер барчы, инспектор 4 киши барчы. Азыр анын бири да жок. Өчүргөндөн кийин ал абонент баягы нарядты алып, счетун алып келип, энергия очередке турчу да. Очередке туруп, счетун төлөп, эртеси подключенияга барып калчу. Азыр анын баары жоюлган. Азыр бүт бар могу санариптер иштелгенге байланыштуу. Азыр каяктан, Кыргызстандын кайсы булчунда болбосун, мамилдик тиркемеден төлөп туруп, онлайн свет күйөт. Бул ишөө бекер. Эч кандай акы төлөнбөйт экен кайра кошуу үчүн. Акы төлөнбөйт. Күнү түнү 24 саат иш төлөм жүрөт онлайн режим. Сиз 12-де төлөйсүзбү, 5-те төлөйсүзбү, эмес жок. Ошол жерден автоматтык түрдө онлайн режим свет күйөт.
Рахмат, биздин көрүүчүлөр үчүн да түшүнүктүү болду болуш керек. Рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз, бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, электр энергиясына эгер төлөмдөө жүргүзө элек болсоңуздар, дагы жүргүзүп эсеп кысаптуу ордуна коюп алганга убакыт бар экен. Убагында төлөңүз, анан үйүңүз дайыма жарык болсун деген жакшы тилекти айткыбыз келет. Жакынкы күндөрү тагыраагы 1 февралга чейин Кыргыз-Кытай чек арасы жабылды. Бул албетте Кытай жергесиндеги Кытай элинин өзүнүн жаңы жылдык майрамына барабар. Ооба, туура айтасың. Өзгөчө ошол Кытай жаңы жылын өзгөчө майрамдашат. Былтыр ушул жаңы жылды майрамдоо үчүн мына социалдык тармактарда кечээ билдиришти. 1,5 миллиард транспорттук каттам болгон экен. Себеби болсо жаңы жылга Кытай эли өзгөчө маани берип, үйдө, үй бүлөнүн курчоосунда тосууга аракет кылышат экен. Бул аралардын өзүнүн мындай салты. Ошондуктан ушул убактарда ушундай бир чек аралар жабырылып, 3 жума бою майрамдашат. Алдыда дал ушул Кытайдагы жаңы жыл тууралуу маалымат болот. Кытайдын Пекин шаарында фонар карнавалы айлананы кооздукка бөлөп, баарысына жарык маанай тартуулады. Январь айынын аягында кыштын суук түнүн Цинцай жаңы жылдык карнавалы 100 миңдеген чырактардын укмуштуудай диспейли менен шыктандырып, катышкан калың элди өзүнө тартып турду. 24 январь күнү 29 январь жаз майрамын утурлай жаңы жылды салтанаттуу белгилөө Пекиндин Гарден Экспо паркында көрсөтүлдү. Жылына бул майрам Пекин шаарында өткөн